китепке кезекке туруп ушул китепканабыздын даңкы далайга кете турган мезгил болгон. Баардыгыбыз ушул жерден тизилип алып китеп окуп, акыркы 3 коңгуроого чейин турчубуз. Тилекке каршы бүгүн бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ушул китепти окубаган муундардын келе жаткандыгы тынчсыздандырып жатат коомду. Айрыкча Кыргызстанда чоң адамдар жана кичинекей балдар окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок экендигин далилдеп жатабыз. Бул окуу жана түшүнүү көндүмдөрүнүн жоктугу маалыматтарды так берүүдө, туура чагылдырууда жана анализ жасоодо чоң мындай конфликттерди жаратышы да мүмкүн. Биз ар дайым биздин фонд улуттук китепкана менен иштеп келгенбиз. Биз мындан ары да сиздер менен кызматташтыкты улантабыз. Биздин Залкар Кыргыз эл баатыры иштеп чыккан Манас китебинин кыргызча варианты буга чейин орусча жасалган. Бул жерде Илимдер академиясынын академиктери бүтүндөй сөздүктөрдү жасап талдап чыкты. Орус тилине да которду, кыргыз тилинде даярдалды. Азыр англис тилине которуу мүмкүнчүлүгү болуп атат, түрк тилине которулуп атат. Бизди кыргыз элин Манас калтырган осуят. Манас биздин энциклопедиябыз. Ар бир кыргыз Манасты билиш керек. Манас бардык жерде маданияттын туу чокусу жана бардыгыбызды бириктирер бир өзгөчө улуттук баалуулук китебине ээ. Мына ошону балдар үчүн, жалпы элдерибиз үчүн биринчи жолу сүрөттүү Манас китебин жаратканбыз. Негизинен 4 жылдык эмгек Бексултан Жакиев аксакалдын акыркы кыргыз тилине которуу эмгеги болуп эсептелинет. Андан тышкары, урматтуу Нуржан айым, сиздерге мына Кыргызстанда өтө таасирдүү болгон инсандар, дүйнөлүк таасирдүү инсандардын китептерин чыгарып атабыз. Ал Дэн Сяопин, менин атам Дэн Сяопин, кызы Мао Маонун китебин. Ошондой эле мына азыр акыркы китебиз Аль Мактумдун жосо Бириккен Араб Эмираттыгынын гүлдөп өнүгүшү боюнча эң таасирдүү инсан жана саясаттын ролу, ой учкундары жолбосо ошол Аль Мактумдун китебин чыгарганбыз. Сиздердин библиотекага да беребиз. Кытай лидери, андан тышкары Си Цзиньпиндин китеби да чыкты. Андан тышкары Кеннединики, ошондой эле Черчиллдин китеби чыкты. Биздин саясатчылар ушул дүйнөнү өнүктүргөн инсандардын тажрыйбасын таанып, мыкты саясий лидерликте өзүнүн эмгектерин жаратат деп ишенебиз. Биз сиздерге китепканаңыздарга белек болсун деп берип жатабыз. Буюрса дагы калган китептерди биз алып келип беребиз. Себеби мусулман дүйнөсүнүн лидери Аль Мактумдун ушул тарыхын дагы баарыбыз окушубуз керек. Анткени биз көп түрдүү коомдо жашап атабыз. Рахмат сиздерге.